Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, апта ичиндеги жаңылыктар топтому менен эфирде Жаштык телестудиясы, студияда мен Нурис Абдиев, анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Жаштар өз убактыларын билим алууга, тажрыйбасын өркүндөтүүгө, чыгармачылыгын өстүрүүгө жана ошондой эле дүйнө таанымын кеңейтүүгө коротуусу керек. Учурда биздин өлкөдө өздөрү мамлекеттин келечеги эсептеген билимдин артынан кууп, жаңыча ачылыштарды түзөйүн деген жаштарыбыз арбын. Ошол жаштарыбыздын аракетинен элибиздин үмүтү жогору. Бүгүнкү күндөгү саясий абал, диний агымдар, батышчылдык өз кучагында жаштарды тез азгырганы менен баары бир биздин жаштардан келечектин үмүтү жанып турат. Учурда Кыргызстанда эле эмес, бүтүн дүйнөдө жаштар саясаты эми гана жакшы өнүгүп келе жатат. Ошондой эле жаштар өздөрүнүн ар түрдүү демилгелери, ой жүгүртүүлөрү, жаңыча ачылыштарды жасагандыктары менен мурункулардан өзгөчөлөнүп турат. Эң башкысы, азыркы жаштарда тайманбастык менен өз оюн жеткиликтүү түшүндүрө алганы менен келечекке кайдыгер эместиктерин сездирип турат. Бул сыяктуу эрктүүлүк менен келечекке татыктуу кадам шилтеген жаштарыбыздын катарын биздин университеттин студенттери толуктайт. Окуу жайдагы активдүү, таланттуу жана мыкты окуган студенттердин катышуусунда кезектеги акыл ордо таймаш өткөрүлдү. Мамлекеттин гүлдөө өнүгүшү жаштардын билимине, маданиятына, коомдогу ордуна көз каранды. Билим алып, көп тил билип, замандын агымы менен заманбап технологияларды үйрөнүп, алган билимди мамлекет эл үчүн жумшасак, ошондой өнүгүүсү болот. Бүгүнкү акыл ордо таймашынын катышуучулары жаштар адам сатууга каршы күрөшүү, миграция маселелери, жаштардын саясаттагы жана коомдогу орду туурасында ой пикирлерин ортого салышып, аларды чечүүнүн ар кандай жолдорун издешет. Илим, техниканын өнүгүшү менен байланыш тармактары да болуп көрбөгөндө өзгөрүп, пикир алышуунун же болбосо адамдар ортосундагы байланыш да эң ыңгайлуу жана эң оңой жолго түшө баштады. Биздин университет бир нече жылдан бери байланыш тармагындагы жогорку квалификациялуу кадрларды даярдап келет. Ал эми бүтүрүүчүлөрүбүз учурда бир эле биздин өлкөнүн гана байланыш тармагында эмес, алыскы жана коңшулаш чет мамлекеттерде өз эмгек жолдорун ийгиликтүү улантып жатышат. Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу Мамлекеттик байланыш агенттигинин түштүк аймагы боюнча радиомониторинг бөлүмүнүн башчысы Алимбеков Марат Тыныбекович технологиялык колледждин студенттери үчүн лекция сабак өттү. Аталган сабакка колледждин автоматташтырылган маалымат системасын иштеп чыгуу жана башкаруу, байланыш тармактары жана коммутация системалары, компьютердик системалар жана комплекстер, эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо боюнча орто билимдүү адистиктеринин студенттери катышты. Бүгүнкү күндөгү байланыш тармактарындагы ар кандай маселелер, алардын адамзат жашоосундагы орду, байланыштын түрлөрү, жаңы техникалар жана бул тармактагы жаралуучу көйгөйлөр, аларды заманбап чечүүнүн жолдору тууралуу кеңири маалыматтар берилип, студенттер өздөрү кызыккан суроолорго жооп алышты. Китеп биринчиден көлөмдүү басылма, экинчиден маалыматты сактоонун жана аны муундан муунга өндүрүмдүү өткөрүп берүүнүн маанилүү куралы жана формасы. Алгачкы китепти вавилондуктар, ассириялыктар ылайдан жазышкан. Ал эми азыркы учурда китеп окуган окурмандардын саны дээрлик жоголуп бара жаткандай. Бирок ошондой болсо да арабызда китепти ыйык деп санаган замандаштарыбыз да бар. Алардын китепке жасаган мамилеси аркылуу азыркы муунду китеп окууга чакырууну туура таптык. Кененирээк кийинки материалда. Адам баласы өмүрүндө кайсыз бир нерсе менен асыл алектенүүсүн айландырыш зарыл экен. Бул китеп биздин өмүрүбүздүн хоббисине айлангандыгы анык. Бул жолдо биз бир өмүр эмгектенебиз деген үмүттөмүн. Жалпы эле жонунан алганда китеп дүйнөсүнө кирген адам китептерди жанрларга бөлүп окуганга кызыктар болот. Биз поэзия, проза, драматургия жанрларында, котормо жанрында Кыргызстандагы акын жазуучулардын, анын ичинде дүйнөдөгү акын жазуучулардын китептери менен тааныш болуп, жана аларды талкуулап турабыз. Мында китептердин арасынан алып караганда бизде эң көп китептер бул кыргыз тилиндеги китептер. Андан кийин орус тилинде, анан англис тилинде китептерди топтогонбуз. Биздин үй китепканабызда педагогикалык багыттагы китептер бар сөзсүз түрдө, билим тарбияга багытталган.
Алардын арасынан айталы Абдыкерим Муратовдун педагогика китеби, Кыялбек Ахматовдун китеби, андан сырткары мектеп программасына байланышкан методикалык китептер, негиз эле мугалим кандай болуш керек деген суроого жооп бере турган китептердин көпчүлүк бөлүгү дээрлик баары кыргыз тилиндегилери бизде бар десек болот. Анткени мугалимдер менен иштешүү, балдарга тарбия берүү биздин башкы милдеттерибизден деп түшүнгөн үчүн. Бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Бүгүнкү заманда адамдар үйүндөгү китептердин көптүгү менен сыймыктанбашы керек. Бүгүн башкаларга канчалык деңгээлде китеп окутушу жөнүндө ойлонушу зарыл деп ойлойм. Каралык тилдин тарыхый маселелери, каралыктардын түрк тилдеринде алган орду, байланышы жана изилдениши дегенде экинчи бөлүгү. Каралык тилдин тарыхый маселелери биринчи бөлүгүндө Кыргызстандын 2200 жыл деп берилген, чындыгында Кыргызстандын тарыхы 20 кылымдык коюна алат. Жакында мына чыкты уксаңыздар, Аттила Адылхандын дүйнөнү бүт бойдон басып турган кыргыз инсаны окуяс. Азыр ошол менин китепканамда жана айтып аткан академик Василий Шырарловдун Опыт словаря турецкий наречие деген 10 китеби мына турат берди. Мен ошонун бирөөнү алып көрсөтүп атам. Мени болсо толук бойдуу илимий фундаменталдык жактан өнүгүүсүнө, руханий бийиктетишине сөзсүз түрдө эки тең илимди байланыш керек. И светский, и диний илимди. Мектептен таанышпыз, мектептен ушул мен 9-классты бүткөндө, анан ушу бир мектепте биздин номер 5 Кыргыз орто мектебинде бул киши кечки мектебинде окуп калып ошол жерден тааныш болуп, анан кийин тагдыр экен ошентип үйлөнүп, анан бул жакка келгенбиз. Бул кишиге мен эми баягы студент кезинен эле баа берчү болчумун. Өзүнүн бир башка адамдарга окшошпогон ушундай бир өзгөчө бир белгилери бар. Бул китептерди биз студент күндөн баштап эле чогулта баштаганбыз. Эми адегенде өзүбүзгө зарылдарды, баягы словарларды, алар буларды чогултуп жүрсөк, анан кийин биз мектеп иштей баштаганда
Мисалы үчүн 200 сом айлык алсак, 100 сомун сөзсүз ай сайын подписное издание менен китепке жазылып алат элек. Менин оюмча, бул китеп бул китеп адамды тарбиялайт, китепти көп окуш керек. Азыркы жаштар болсо бардык эле компьютерге, телефонго, ошонун бардыгына кызыгып кетти. Балким аяктан да жакшы информация алар, бирок китепти өзү окуп чыккандай информацияны эч жерден ала албайт деп түшүнөм. Бул менин жеке түшүнүгүм. Китеп өзүнчө байлык, ушундан окуп туруп адеп ахлакка, тартиптүүлүккө, улуу кишини сыйлаганга, ушулардын баардыгын ушу китептен алыш керек. Түзүүдөгү биздин максатыбыз эми баягы ар ким өзүнүн кесибине жараша, ошонун профилине жараша дагы адабий китептер чогултат да. Анан ушул киши мен билишимче ушу 50 жылдан ашыктан бери карай чогултуп, анан кийин ушул кабинетин түзгөн. Бирок бул жерде болгон китептердин баардыгы толук эмес. Азим бош убактысында ушул кабинетинде отуруп алып, каалаган китептерин алып окуйт, күнүмдүк газета журналдар менен таанышат, жаза турган иштери болсо ошол жерде жазат. Эми чогуу отурган жерде окуш да кыйын, жазыш да кыйын да, ошон үчүн ушундай шарт түзүп алган өзүнө. Бул жерге эч ким кирип жолтоо болбойт. Өзү баардык нерсеси ордунда, ручкасына дагы тийбейбиз, ушул жылдырбайбыз ордунан, потому что себеби мунун эмеси бар, өзүнүн эрежеси бар. Айтат го, ар бир мамлекет, ар бир үй бүлө өзүнчө бир мамлекет кичинекей деп. Анын неписанный закондору бар, ошонун бир тартип эмеси, эрежелери бар. Ошол закондорду, ошол эрежени биз толук сактайбыз. Бул китепкана мен бала кезимден эле эсимде да. Каждый раз атам бир жака чыккан мезгилде колуна дайыма гезит же болбосо китеп көтөрүп келет эле. Китепти мен алтын медаль менен бүткөнмүн. Бул жерден ошо менен барып окудум, жакшы бүттүм. Ошонун баардыгы ушу китептердин пайдасы деп ойлойм. Себеби бул жерде көп эле дүйнөлүк эмелер бар да, литературалар бар, башкалар бар. Ошолордун баардыгы кичинеден болсо дагы жардам берди. Бала кезде биз көпчүлүгүбүз талашып окуган Каныбек деген эки томдук китеби бар эле. Касмалжан Төшүптүн. Ошону көбүрөөк окудук. Аны бала кезинен чоңоюп, адам болуп, белгилүү адам болгонго чейинки тарткан өмүр баяны, азаптары, кандай максатка жеткени баардыгы белгилүү болду да бизге. Мен үйүмө келген көп адамдар сурады, мынча китепти эмне себептен жыйнадыңыз деген суроонучу. Себеби мен өзүм мугалимдердин үй бүлөсүндө өсүп чоңойдум. Мен атам дагы, апам дагы мугалимдер. Экөө тең
Кыргыз эми Союз мезгилде иштешкен. Кыргыз СССРнин эле катчысынын отличниктери. Атам СССРнин эле катчысынын баягы отличник болгон киши эле. Анан мындай жатканда биздин үйүбүздө бала кезден такай китеп окуучулар, ошо китептин арасында өсүп чоңойдук. Кыргызда макал бар эмеспи? Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей. Анан эми ошол арасында өсүп чоңойсуң, анан кийин китеп жыйнайсың да. 80-84 жылдары мен Жалал Абадтагы Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөм, педучилищени. Ошол жерде окуп жүргөндө эле баштагам китеп жыйнаганды. Китеп деген бул биздин аныбыз өзү, мындай жатканда. Эми ал китепсиз баягы өзүбүздүн жашообузду деле элестете албай калдык да. Анан баягы иштегенден тартып, такай менин китепканаман чоң иштеген коллегалары, мени окуткан студенттер пайдаланып келе жатышат. Азыр мен бир атайын журналды ачып койгом. Ошол журналды эсептеп отурсам, бир 500дөн ашуун адам ошол пайдаланыптыр да менин китепканама. Назарыңыздарда Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.